Саламатсыздарбы апалар? Бүгүн өтө маанилүү, көптөгөн апалардын эң жүрөгүнө күйгөн больной темасы десек дагы болот. Балдар менен конфликтте эмне үчүн өзүмдү кармана албайм деген тема боюнча сүйлөшөбүз. Негизи мен өзүмдө дагы ушул жагдай, ушул көйгөй менен бир жыл ашык күрөшүп жатам. Азыр дагы эле толук 100% арылдым деп айта албайм. Бала тарбиясына өзүм фокус коюп изденип окуп жатканыма 1,5 жылдан ашса дагы негедир мен ошол балам менен болгон конфликтте өзүмдү кармана албай кеткен учурларым көп болгон. Билип туруп, түшүнүп туруп, өзүм мугалим боло туруп, өзүм ошол чектен ашкан учурларым көп болгон. Бул көйгөй бир эле менде эмес, өтө көп апалардын эң оор темасы деп айтар элем. Жана менин жеке катка, дайрекке дагы ушул сыяктуу каттар, суроолор өтө көп кездешет. Жеке апалар менен жеке иштешкенде дагы, консультация бергенде дагы билип туруп балдарымды ушул жазалап аламын, катуу айтып аламын, чектен ашып женим келет деген көйгөйлөрүн айтышат. Эми ушунун түпкү себеби эмнеде экендиги жөнүндө бүгүн сабакта сөз кылабыз. Сиз мисалы үчүн канчалык өзүбүздү мактаганга татысак арзыйт да. Анткени биз ушул бала тарбиясы жөнүндө курсту окуп аткандыгыбыз үчүн жана балдарыбыз менен болгон мамиледе эмне үчүн конфликт болуп аткандыгын изилдеп аткандыгыбыз үчүн дагы биз мактоого татыктуубуз. Демек, бул сизге жана мага керек. Сизге канчалык керек, канчалык деңгээлде сиз үчүн маанилүү, ал албетте сиздин өзүңүздүн жеке чечимиңиз да. Эми мисалы үчүн эмне үчүн биз балдарга мамиле кылганда кармана албай кетебиз? Эмне үчүн ошол бала менен болгон ситуация, кандайдыр бир окуя мындай болуп өткөндөн кийин өкүнүп калабыз да, ушул болбогон эле нерсеге эмне мынча ачууландым экен, ушул эле бир жөнөкөй эле нерсеге эмне мынча өзүмдү колго ала албай, баламды катуу айтып көңүлүн ооруттум, жүрөгүн ооруттум, эмне үчүн мынча капа кылдым, эмне үчүн уруп жибердим, эмне үчүн мынча ачууга алдырдым, эмне мынча жиним келди деген суроолор өзүбүздү жайт да. Ал эми балабыздын кандайдыр бир жакпан аракети, кандайдыр бир балабыздын бир кылыктары биздин көзүбүзгө баягы жүрүм-турумдары жакпай кеткенде биз өтө чектен ашып кетебиз да. Ачуубуз кадимки адекваттуу ачуудан өтө баягы чегинен ашкан учурлар да кездешет да. Анан ошол кайра ачуубуз таркаган учурда өкүнүп калабыз. Өкүнүп, кыжаалат болобуз дагы, кайра эле ошол сыяктуу окуя болгондо кайталанып дагы эле ачууланып жүрө беребиз. Башкача айтканда, ушул айлампа кругтун ичинде ачууланабыз, урушуп, жазалап, урабыз же кол көтөрөбүз, өкүнөбүз, экинчи мындай кылбайм деп убада беребиз, кайра эле дагы балабызга женибиз келип ачууланып жүрө беребиз. Эмне үчүн ушул айлампадан чыга албайбыз? Ошол жөнүндө бүгүн тереңирээк сөз болот да. Анан кийин дагы эмне айтайын дедим эле. Ушул демек, биз кармана албай кеткенибиздин себептери демек, биз ошол апалар, мисалы үчүн мисалы мен өзүмдү айтайын, өзүм жазаланып, эң чоң болгондугум үчүн ушул оор баягындай, кандай десем экен, жазаланып, оор, строгий болгон апамдын колунда тарбиялаганмын да. Башкача айтканда, үйдө эң чоңу болгонмун, апам мени урушуп, кол көтөрүп, өспөм курагымда чоңоюп калган кыз болсом дагычы, ошондой тарбияда өскөндүгүм үчүн менин мээримде канчалык баягындай оор жаракаттар калган, жүрөгүмдө өткөн окуялар калган. Бирок мен ошону билип, психологияга келгенден кийин ата энемдин абалын түшүнүп, кечирдим, кое бердим дегендей, баарын кабыл алдым дегендей. Бирок ошону баланын жүрөгүнө канчалык оор батарын, канчалык кайгылуу берерин, канчалык травма берерин, баламдын балалыгын алып жаткандыгымды, балама травма, стресс жаратып жаткандыгымды билип туруп, эмне үчүн мен кармана алган жокмун, Вот ошол себеби ошол кармана алган жокмун. Вот ошолордун себептерин бүгүнкү сабакта дагы тереңирээк сүйлөшөбүз да. Сиз дагы өзүңүзгө суроо берип көрсөңүз болот. Балаңызды эмне себептен урушуп жатканыңызды анализ кылып көргөнсүзбү? Сиз дагы ошо болбогон эле нерсеге ачууланып алып, кайра кийин өкүнүп калган
учурларыңыз барбы? Bunun себептери баардыгы келип дагы эле ушул бала чакка барып такалат. Балабызга ачуубуз келгени балабыздын кандайдыр бир аракети, жүрүм туруму, кандайдыр бир нерсеси, кандайдыр бир бизге жакпаган нерсеси биздин жинибизди келтирет, ачуубузду келтирет. Негизи ачуулануу бул норма. Ачуулануу бул кадимки сезимдердин бири. Бирок ошол ачууну башкара билүү бул жоопкерчилик. Анда мисалы үчүн мен мугалим боло туруп, эмне үчүн мен жоопкерчиликти ачуумду колго ала алган жокмун? Эмне үчүн мен ачуумду башкара алган жокмун? Мен билип турам, мисалы үчүн психологияга өзүмүз менен иштеп келги чакта деле мугалим болгонмун. Бала тарбиясы жөнүндө, балдардын психологиясы жөнүндө билгенмин. Бирок неге мен өзүмдү карман алган эмесмин? Неге мен ачуумду туура эмес чыгардым да? Ачуулануу бул сезим норма болгондуктан эми адам, акыл эси норма адам ачууну кандай чыгара билүүнү билет да. Например, мисалы, балабыз кичинекей бөбөкпү, же болбосо 3 жаштагы кризис абалындагы балабы, же болбосо орто курактагы балабы, чоңоюп калган өспүрүм курактагы балабы, же болбосо чоң балабы, күйөөбүзгө ачууланабызбы, бейтаанышка, же болбосо туугандарга, дүкөнчүгө, сырттагы адамдарга ачууланабызбы? Ошол биз ачуубуз чектен ашып кимге кандай мамиле кылууну, кандай ачууланган учурда өзүбүздү кандай карманууну билбей атсак, чересчур эле чектен тыш чыгып кетип жатса, анда биздин психикабызда кандайдыр бир көйгөй бар экендигин түшүнүңүз дагы психологко кайрылышыңыз керек. Эгерде мисалы үчүн апа, акыл эси норма, кадимкидеги апа, бирок ошол кичинекей баласын же болбосо эмчектеги баласын дагы ыйлагандыгы үчүн чапкылап уруп жиберген апалар бар да. Бул норма эмес, не норма. Ачуулануу сезим норма, бирок ачууланууну туура эмес чыгарып, кичинекей бөбөккө кол көтөрүү бул норма эмес. Ошол биздин эгерде чындыгында эле ошол ачуубузду өтө чектен ашып, чектен адаттан сырт балдардын жүрөгүн түшүрө турган, балдардын коркута турган абалдагы ачууланган болсок, анда чындыгында эле биздин психикабызда, жан дүйнөбүздө кандайдыр бир травма бар экендигин билишибиз керек. Дагы ал үчүн психологдор менен иштешибиз керек да, негизичи психологко барышыбыз керек же бир консультация, терапия алышыбыз керек. Эми балабызга ачуубуз келип жатканда негизиненчи өзүбүзгө суроо беришибиз керек да. Мындайча айтканда, менин азыр ачуумдун келгени чынында эле балама келип жатабы, же болбосо башка нерсеге ачууланып атамбы? Көбүнчө апалар ачуусун туура эмес, сезимдерин туура эмес адресатка чыгарып алат да. Башкача айтканда, биз ачуубуз күйөөбүзгө келген болсо, же кошунабызга, же кайын журттага, же болбосо кандайдыр бир подружкабызга, жинибиз келип аткан болсо, ал ачуубузду ошол адамга туура сүйлөшүү менен, ошол адам менен чечишип алууну билбей, ошол адамга эмоциябызды туура чыгарууну билбейбиз дагы, келип бар жинибизди, ички негативибизди күнөөсүз, бизден алсыз көбүнчө балдарыбыздан чыгарып алат экенбиз. Ошондуктан алгач ачуубуз келген учурда менин ачуум чындыгында балама келдиби, же башка себептен ачууланып атамбы, же жумушумдун бүтпөгөндүгү үчүн, же болбосо кайсы бир ишим аткарылбай аткандыгы үчүн, же коллективде бирдем болдубу, же болбосо максатыма жетпей атамбы, вот ошого ачууланып атамынбы деп башка көйгөйгө же балабызга болгондугун так аныктап алганыбыз жакшы да. Андан кийин экинчи ооба. Экинчиден биз дагы өзүбүзгө суроо беребиз. Мен балама ачууланып жатканымдын себеби эмнеде? Чындыгында эле мен баламдан ашыкча эле нерселерди күтүп жаткан жокмунбу? Мен баламдын кандай болгондугун кабыл ала албай, идеалдуу образды элестетип алып, жок нерсени мен баламдан талап кылып аткан жокмунбу деп өзүбүзгө суроо беришибиз керек да. Например, мисалы, сиз балаңызды
идеалдуу мээңизде образын түзүп алган жоксузбу? Буну баракка жазып көрсөңүз да болот же отуруп элестетип көрсөңүз да болот да. Мисалы үчүн мен ошол баламдан идеалдуу образды күтүп алганымды билем. Балам ошол убагында туруп спорт менен машыгып сабагын окуп вот ошондой такылдап тугулдап телефонду көрбөй отличник болуп анан өзү билип айттырбай иштерди кылып мага жардам берип бөбөктөрүн карашып дегендей идеалдуу образды күтүп алып балам ошону аткара албайт да, ал менин күтүүлөрүмдү аткарганга милдеттүү эмес жана мен каалагандай, мен ойлогондой идеалдуу болууга ал милдеттүү да эмес да. Анан мен ошол идеалдуулукту баламдан таппай анан ачууланып урушкан учурларым дагы өтө көп. Демек, сиз дагы ойлонуп көрүңүз. Сиз да балаңыздан идеалдуулукту күтүп жаткан жоксузбу? Мээңизде балаңыздын идеалдуу образын элестетип алган жоксузбу? Балаңыз ошол сиз күткөн, сиз идеал элестеткен нерсеңизди бере алабы? Сиз балаңызды кабыл алгансызбы? Ошону ойлоп көрүңүз, ошол маанилүү. Андан кийингиси, андан кийингиси, эгерде сиз ошол ачууңуз идеалдуулуктан эмес болгон болсо, же болбосо кандайдыр бир балаңыздын иш аракети чынында сизге жакпай, резкий мындай заматта ачууңузду келтирип аткан болгон болсо, баягы психологияда триггер деп коет го, мындайча айтканда биздин тонкий слабый точкабыз дейбизби, тонкий биздин ачуубузду келтирген, тонкий мындай тырк этип баягы сезимге тийип мындай өзүбүздү кармана албай кеткен сезимдерди триггер деп коет психологияда. Дагы тактап алсаңыздар болот гуглдан же болбосо ошол балаңыздын кайсы бир аракеттери сизге триггер болуп аткан жокпу? Мисалы үчүн мен ошону дагы байкап көрсөңүз. Анткени балдардын бизге жакпаган жүрүм турумдары, балдардын бизге жакпаган иш аракеттери биздин ички жан дүйнөбүздүн абалын чагылдырып атышы мүмкүн. Биздин ички жан дүйнөбүздүн абалын сүрөттөп өзүбүздү тааныганга, өткөн күндөрдү эске салып, ошол калып кеткен, жабылбаган, дарыланбаган жарааттарды айыктырганга сигнал болуп жатышы мүмкүн да. Тактап айтканда, мисалы, биз бала кезибизде ата энебиз бизди мисалы үчүн сындайт, жазалайт, урушат, урат, кол көтөрөт, жаман сөз айтат, иш кылса ар түрдүү нерселер менен жүрөгүбүздү ооруткан болгон болсо, ошол жаракаттар калып кеткен. Бирок биздин аң сезим дайыма ошол жаман окуяларды, жаман нерселерди унуттуруп коет экен да. Мындайча айтканда, адам ошол нерсе менен жашап кыйналбасын деген максатта иш кылса, адам организми ошол жаман окуяларды унуттуруп коет аң сезим. Ал эми түпкү подсознание дейбизби, түпкү аң сезим дейбизби, ошол моменттердеги кичине сезимдерди унутпайт экен да. Башкача айтканда, биздин бала кездеги кайсы бир окуялар эмоционалдык деңгээлде кичине бир сезимдери баары бир биздин денебизде же жан дүйнөбүздө калып кете берет экен. Ошол себептүү биз байкабайбыз, түшүнбөйбүз. Мисалы үчүн мен баламдын өтө эртең менен мектепке шашып кеч калбай барыш керек да, узакка барыш керек. Анан жай кыймылдап, жай кийинип, шашпай, уйкусурап, мындай болгону, мындайча айтканда, менин сөзүм айтканда, былжырап кийинип, оозу ачылып кыймылдаганы ушунчалык менин жинимди келтирет да, анан келтирет эле. Анан болчу, былжырабай бол деп, аны эртең менен эле мен билип туруп, түшүнүп туруп, балага эртең менен жакшы мээрим берүүнүн ордуна, эртең менен сүйүү берүүнүн ордуна, эртең менен балама жакшы мотивация берүүнүн ордуна, эртең менен анан бир күндүк күнүн бузуп, талкалап, настроениясын маанайын түшүрүп ала тургандыгымды билип туруп, былжырабай болчу деген ар кандай сөздөрдү айта тургандыгымды билем да. Анан эмне себептен мен ушундай болдум деп ойлоп көргөндө, анын акырын жай кыймылдаганы менин бала кездеги окуямды чагылдырат экен. Анткени мен дагы эртең менен ошол апам баардык нерселерди, чайыбызды, тамак ашыбызды даярдап, кышында айылдачы, даярдап койгондо тургула эми туруп, чай ичип эле кеткенге, мындайча айтканда, бизди апам аяп жакшы көргөндүгүнөн мектепке аз убакыт калганда ойготот дагы, апам оюнда, идеалында бизди шап туруп бат эле бет колубузду жууп, жүз бетибизди, бет колдорубузду жууп, анан
бат-баттан чай ичип мектепке кеч калбай барышыбызды каалайт да, мындан келичи бир аз болсо дагы уктаса экен деп апам аяйт. Анан бирок биз апамдын күтүүсүн аткара албайбыз, идеалдай боло албайбыз дагы, уйкусурап, даяр чай, даяр тамак ашка. Хотя мен өспүрүм куракка келип чоң эле кыз болуп калсам дагы, ошо былжырап кийинип, былжырап шашпай, саат 8 болуп баратса дагы ошо оозум ачылгандыгым үчүн апам аябай катуу көп жолу кайталанып урушкан, ал эсимде. Бирок аларды мен баардыгын унутуп калгам, ал мага просто ошол урушкан моменттердеги менин жүрөгүмдүн тызылдаган сезимдери калып кетет дагы. Анан ошол мен баламды эртең менен кийинип жаткан учурда, мектепте окуткан учурумда ошол былжыраган ошол картина кадимкидей элестетилип, мен ошол окуя кайрадан ошол өзүмдүн бала кезимдеги кассета кайта кайталанып аткандыгын түшүндүм да. Баламдын былжырап атканы болчу былжырабай тез дегенди түшүндүм. Анан мен ошол окуядан кутулуш үчүн мен эртерээк ойготконду, эртерээк даярданганды аракет кыла баштадым. Кыскасы, сиздер дагы ойлоп көрүңүздөр, балаңыздардын кайсыл иш аракеттери, кайсыл жүрүм турумдары, кайсыл адаттары сизди өзүңүздүн абалыңыздан, нормаңыздан чыгарып ачууңузга тийип атса, жиниңизди келтирип аткан болсо, демек ошол окуя сиздин бала кезиңизде болгон, ошол нерсе кайталанып аткандыгын түшүнүшүңүз керек экен да. Мисалы, бала, просто мисалда, жөн гана мисал, бала идиш сындырып койду. Бала идиш сындырып койду, эми аны апасы жазалады. Кыскасы, балаңыз идиш сындырып, сиз бала кезиңизде идиш сындырып койдуңуз дейли. Анан ошол идиш сындыргандыгыңыз үчүн сиз чоңдор тараптан жазалангансыз. Эми ошону унутуп калгансыз. Бүт бардыгы биздин аң сезимден мээден чыгып кеткен. Анан негедир эле ошо балаңыз идиш сындырып койгондо сиз билип турасыз. Идиш сындыруу анчалык проблема эмес экендигин, эч кандай деле маанилүү эмес экенин билип турасыз дагы, бирок автоматтык түрдө сиз ошо бала кезиңизде идиш сындырганыңыз үчүн, жазаланганыңыз үчүн сиздин мээңиз идиш сынды, катастрофа деп кабыл алат. Идиш сындырса жазалаш керек деп кабыл алат. Анткени сиз идиш сындырганыңыз үчүн жазаланып, катастрофа сыяктуу жашоону жашап өткөнсүз. Анан балаңызды ошол идиш сындыргандыгы үчүн сиз өзүңүздү билбей, кармана албай, чектен ашып кетип жазалап алышыңыз мүмкүн. Бул просто мисал да. Анан кийин ошол жиниңиз тарагандан кийин, ачууңуз тарагандан кийин, эмне үчүн ошол идиш үчүн баламды ушунчалык көңүл орттум экен, эмне базарда эмне көп, идиш көп деп кайра өкүнүп калышыңыз мүмкүн да, кайра өкүнүп каласыз. Ушул кыскасы, балдарыбызга келген ачуубуз бул бизи өзүбүздү тааныганга, жан дүйнөбүздүн жабылбай калган, дарыланбай калган, ачык болгон, ачык бойдон калып кеткен жараттарынын сигналдары экендигин түшүнүшүбүз керек экен да. Эгерде мисалы үчүн сиз кандайдыр бир бала кезиңизде ата энеңиз же чоңдор тарабынан жазаланганда, көбүнчө ата энеңиз тарабынан жазаланганыңызда, сиз чек араңызды коргой албай калган болсоңуз, балаңыз менен болгон мамиледе ошол нерсе чагылат дагы. Балаңыз чек арасын коргоп жаткан болсо, сиз аны кабыл кыла албайсыз дагы. Эмне үчүн бул чек арасын коргош керек? Эмне үчүн мен чек арамды коргой албай калганмын? Бул дагы чек арасын мен сыяктуу коргой албаш керек деген сыяктуу балаңызды жазалап же ачууңуз келип, кандайдыр бир өзүңүз байкабаган, бунун баары подсознательно дебизби, байкалбаган аң сезимде дебизби, балаңызды кабыл албай, чек арасын коргогондугу үчүн жазалап коюшуңуз мүмкүн. Чек арасын коргогондугу үчүн чектен аша ачууланып урушушуңуз мүмкүн да. Анткени сиз бала кезде чек араңызды коргой алган эмессиз. Ал эми эгерде сиз бала кезиңизде чек араңызды коргойм деп, өзүңүздү актайм деп каяша айткан болгон болсоңуз, каяша айткандыгыңыз үчүн жазаланган болсоңуз, балаңызды да кандайдыр бир иш аракеттер сизге жакпаса, сиз аны эмне үчүн мындай кылдың деп айта турган болсоңуз, балаңыз каяша айтып жооп бере турган болсо, сиздин мээңизде дагы сигнал келет, бардыгы подсознательно. Демек, сен бала кезиңде
кайшы айткандык үчүн жазалангансың, демек бул дагы жазаланыш керек деген сыяктуу балаңызды кайшы айткандык үчүн сен кимге сүйлөп атасың, эмне үчүн мага мынтип тил кайтарып атасың, эмне апага да ошентип сүйлөйбү, мен сүйлөгөндө оозуңду жап деген сыяктуу сөздөр менен кайрадан дагы ачууланып, кайрадан дагы жинибиз келип балабызды жазалап алышыбыз мүмкүн. Булардын баардыгы албетте подсознательно байкалбаган түпкү аң сезимге ишке ашат. Эгерде сизде подсознание боюнча же болбосо психология боюнча билимдериңиз болгон болсо, мен айткан нерселерди өтө жакшы түшүнүп жатасыз деп ойлойм. Эгерде сиз такыр психолог менен иштеше элек болсоңуз, бул сөздөрүмдү кайра кайра угуп көрсөңүз жакшыраак түшүнүктүү болот да. Башкача айтканда, булардын баардыгы биздин мээбизде байкабаган абалда ишке ашат. Эми өзүбүзгө суроо берип көрөлүк да. Балаңыздын кайсы сапаты же жоругу, мынаны мындай коеюнчу, элтеп кое берейинчи. Эми балаңыздын кандайдыр бир сапаттары сизгидин ачууңузду келтирип атса, балаңыздын кайсы бир аракеттери сизди четтен аша жиниңизди келтирип атса, эми өзүңүз менен иштөөнүн кандай кадамдарын жасоо керектиги жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. Демек, биринчи кадам, балаңыздын кайсы сапаты же жоругу катуу ачууңузду келтирип атат. Ага чейин жиниңиз ачууңуз чынында балага келдиби же башка нерсеге келдиби, же күйөөңүзгө келдиби, же болбосо өзүңүздүн проблемаңызбы, же карыз кредит, же болбосо бүтпөгөн ишиңиз үчүн, бүтпөй калган жумушуңуз үчүн ачууланып атасызбы, же балаңызга ачууланып атасызбы, аны аныктайсыз. Андан кийинки кадам, балаңыздын кайсы сапаты, кайсы жоругу ачууңузду келтирип атат. Ошол сыяктуу окуя сиздин башыңыздан өткөн жокпу? Экинчи кадам, ошол ачууңуз денеңиздин кайсы жеринде, кандай сезимди, эмнени айтып жатат? Ошол балаңыздын кайсы бир нерсеси жиниңизди келтирди, ачууңузду келтирди, мындай триггер сыяктуу өзүңүздү кармана албай кеттиңиз. Ошол убакта ойлонуп көрүңүз да. Эми мен ошол ачууланган сезимим, кармана албай кеткен сезимим менин кайсы жеримде болуп атат? Кандай сезимди билдирип атат? Ошол өзүңүздүн сезимдериңизди байкап көрөсүз. Үчүнчүдөн, үчүнчү кадам, сиздин бала кезде ошол окуяга байланыштуу бир окуя болгон беле, эстеп көрөсүз. Балаңыздын кайсы бир сапаты ачууңузду келтирсе, ошол окуя балаңыздын сапаты же ошол окуя же балаңыздын сапаты же кайсы бир сөзү сиздин да бала кезиңизде болгон эмес беле? Ошого анализ жасап көрүңүз. Төртүнчү кадам, балаңыздын ошол адаты же жоругу сизге триггер эмеспи? Триггер болгон болсо, анда сөзсүз түрдө анын артында чоң окуя же чоң травма жата тургандыгын түшүнүшүңүз керек. Бешинчи кадам, сизде сизде калып кеткен таарыныч жокпу? Ата энеңизге болгон дагы деле капачылыктар, кечирбеген өкүнүчтөр, обидалар барбы? Аны байкап көрүңүз. Алтынчы кадам, сиздин бала кезде ошол окуяга байланыштуу окуя болгон, ошонун жарааты калган, аны мойнуңузга аласыз, балаңыздын азыркы абалын түшүнөсүз. Мойнуңузга аласыз. Ооба, мен да ошол бала кезимде ушундай болду эле, ошон үчүн мен балама жиним келип атат, ошон үчүн балама ачууланып атам. Демек, ошол учурда мен аябагандай алсыз, корккон, капа болгон, ыйлаган абалда болчумун. Демек, менин балам да азыр ушундай абалда болуп турат. Кудум мен бала кезде кандай болсом, балам азыр менин ордумда ушундай болуп жатат деп аны түшүнөсүз. Эми ошол жан дүйнөбүздө калып кеткен жарааттарды сөзсүз түрдө психолог менен иштешебиз деп айттым. Бирок психологсуз мен сиздерге бир ушул сабакта техника сунуштайм. Бул техника сиздерге сөзсүз түрдө жардам берет деп ишенем. Эгерде бул техника да жардам бере албаса, анда психолог менен иштешип көрөсүз. Бирок өз алдыңызча ошол техниканы колдонуп өзүңүзгө жардам берсеңиз болот. Мисалы,
ар бир адамдын ичинде, психологияны окугандар билсе керек, буга чейинки сабакта дагы айтылган, ар бир адамдын ичинде кичинекей бала, чоң адам жана родитель деп койду, ата энелик абал жашайт биздин аң сезимибиздечи. Эгерде биз балдарыбызды уруша бере турган болсок, жазалай бере турган болсок, ошол биздин сөзүбүз, үнүбүздө ата энебизди баягы ата энебиздин мээбизде ошол баягындай мындай эмне деп коет, заардуу ата эне сыяктуу мээбизде ар дайым урушуп жүрө берет да. Мисалы үчүн менин мээримде ушул аябагандай көп калыптыр да. Сен эч нерсеге жетишпейсиң, колуңдан эч нерсе келбейт, сен жүрө бер, былжырап, элдин баары жакшы болуп кетти, кыйын болуп кетти, элдин баары сонун болуп кетти, сен эле калып кеттиң деп менин мээримде ар дайым өзүмдү жеген ушул менин родительский состоянием да. Андан кийин чоң адамыбыз бар, аны билесиздер. Андан кийинки ребеногубуз бар, бул көбүнчө таарынган, капа болгон, ыйлаган. Ошол абалдар. Эми тескерисинче биз балдарды сонун тарбиялай турган болсок, жакшы тарбия берип, мактап, колдоп, сыйлап, балдарыбыздын сыйырматын жакшы ордуна кое турган болсок, ушул родительский абалыбыз ар дайым бизди колдойт да. Башкача айтканда, өзүбүзгө өзүбүз ичтен мотивация беребиз. Мындайча айтканда, мисалы үчүн менин родительский состояние, менин аң сезимимде, психикамда, эгер жакшынакай болгондо, Чынара, сен ойлонбо, кыжыгат болбо, Кудайга таян, Кудайдан дуа кыл, давай көз жашыңды арчыгын дагы кел, ишиңди башта, же болбосо тур бирдемеке кыл, макул, чарчадыңбы, эс алып ал, эртең кайрадан баштайсың. Бүгүн болбой калдыбы, капа болбо, бүгүн ишиң жүрүшпөй калдыбы, маанайыңды түшүрбө. Кудай сени ар дайым колдойт. Кел уктап эс ал дагы, эртең ишиңди бүтүрөсүң деген сыяктуу мээбизде ар дайым өзүбүздү колдоп туруучу, өзүбүзгө багыт берүүчү родительдик абалыбыз жашайт да. Эгерде ушул балабызды урушай берсек, ичибизде уруша турган родитель калып кетет экен дагы, балдарыбызды мактай берсек, колдой турган родитель калат экен. Чоң кишилик абалыбыз билесиздер, бул жоопкерчиликти алганды, өзүбүзгө милдеттерди алганды, таарынбай, иш аракеттерди өткөндү, туура жолду баштаганды үйрөтөт. Ал эми ребеногубуз болсо баягы качууларда калайм калууларыбыз. Эми ушул биздин ички ребеногубуз, башкача айтканда кичинекей кызчабыз бала кезибизде ошол жаракаттанып калгандыгы үчүн, бала кезибизде жазаланып калгандыгы үчүн, бала кезибизде капа болуп, травма алып калгандыгы үчүн триггер болуп калат экен дагы мээбизде. Ошол ситуация балабыз менен болгон мамилебизде кайталанып, чагылып, ошол ачылбаган жарааттар жарааттар бизге жашообузга келе берет экен. Демек, ошол кичинекей кызчабыз, кичинекей тарынган, капа болгон, ыйлаган, жарааттанган балабызды, кызчабызды соротушубуз керек экен да. Эгер балабызды менен мамиледе ачуубузду колго албай атсак. Ал үчүн бул жерде эч кандай менимче ширк же болбосо башка нерсенин деле кереги жок. Болгону өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен өзүбүз сүйлөшөбүз. Болгону үнүбүздү чыгарып, акырын гана балабызга ачууланган учурубузда, ачууланып алып өкүнгөн учурубузда өзүбүзгө айтабыз. Мен сени ошол кездеги өзүңүздүн сөздөрүңүз менен албетте айтасыздар. Бул жерде шарттуу түрдө берилген. Мен сени ошол кездеги абалыңды көрүп, түшүнүп турам. Ошондой оор окуяны жашап өткөнүң үчүн мен сени аяп жатам. Кандай өкүнүчтүү. Мен эми чоң адам болдум. Сени коргоймун. Коркпогун. Мен эми сени эч кимге кордотуп койбоймун. Деп өзүбүздүн ребеногубузга айтат экенбиз. Мен ушуну айтып жатып бир аз ыйлагым келип кетти. Мен өзүм менен толук иштей элек окшоймун. Иши кылса, өзүбүздүн ички кызчабызга ушинтип айтат экенбиз. Сени ошол кездеги абалыңды көрүп, түшүнүп турам. Ошондой оор окуяны жашап өткөнүң үчүн мен сени аяп жатам, өкүнүчтүү. Мен эми чоң адам болдум. Сени коргоймун. Коркпогун. Мен эми сени эч кимге кордотуп койбоймун деп кайталай беребиз. Демек, ушул маанидеги сөздөрдү балабызга ачуубуз келип, кармана албай аткан учурубузда кайра кайталай беребиз. Ушинтип жан дүйнөбүздүн кичинекей кызчабыздын жаратын өзүбүз айыктырып алсак болот. Эми эстей албай калсак, ошол окуяны эстей албасак, мисалы үчүн мен эртең менен шашпай кийинип, былжырап апам жинине тийген учурумду
эстей алдым. Эми эстей албай калган канча ошондой окуялар бар, эстей албай калган канча жашообузда чоңойгонго чейин окуяларды жашап өткөнбүз. Демек, эстей албасак дагы балабызды кармана албай кеткен болсок, ачуубуз келип кеткен болсок, өзүбүздү колго ала албай аткан болсок, ошол сөздөрүбүздү кайталай беребиз. Жан дүйнөбүз, мээбиз ошол сөздөргө ишениш керек экен. Андан кийин андан кийин мисалы үчүн каршылыктар чыгышы мүмкүн да. Уже мен чоң адаммын, койчу, кайдагы нерсени айтасың, бала кезде ар бир эле ата эне урушат да, эми ал нерсени кайталоонун эмне кажети бар дешиңиз мүмкүн. Же болбосо психологияны окуп өзүңүз менен иштеп, ата энеңизди эчак эле кабыл алып кечирген болушуңуз мүмкүн. Же болбосо логикаңыз менен салып алып кезде бала өзүм айыптуу болгом, өзүм күнөөлүү болгомун. Мен ата энемди азыр түшүнөмүн, кечиргем, мен деле ошол кечиргем, түшүнгөм, ата энемди кандай болсо ошондой үчүн кабыл алганмын. Бирок канчалык кечирдигенибиз менен, кабыл алганыбыз менен, түшүнгөнүбүз менен балабыз менен болгон мамиледе ошол калып кеткен секундалык жарааттык сезимдер денебизде калып кетет экен да, түпкүн сезимибиздечи. Ошол себептүү биз балдар менен болгон мамиледе чектен ашкан ачууга алдырып өзүбүздү кармана албай кетет экенбиз. Кыскасы бүгүнкү сабакта айтайын деген темам ушул болчу. Бүгүнкү сабактан кийин сиз өзүңүзгө кыйла пайдаланыңыз, өтө пайдаланыңыз деп ойлойм. Буну жашооңузга алып келиңиз, сөзсүз түрдө практикада колдонуңуз. Мындайча айтканда, жок дегенде ошол өткөн чак, ал бала чакта калып кеткендигин түшүнүп, осознанный түрдө бала чакта калып кеткендигин түшүнүп, азыр сиз чоң адам экендигиңизди, апа экениңизди түшүнүп, балаңыз сиздин ордуңузда кичинекей экендигин кабыл алганыңызда, акырындык менен ошол ачууңузду колго алуу адаттар калып кете башташы мүмкүн. Мээге калып калган программалар негизи кетиши мүмкүн. Ушул сыяктуу техникалар менен жан дүйнөбүздү жаратууубузду аяктырабыз жана мээге программаны киргизебиз. Мээге программаны киргизүүнүн бир жолун, бир техникасын мен өзүм колдондум. Жакшы натыйжасын берди. Мисалы үчүн мен эртең менен чурк кагынымда ошол өспүрүм куракта өзүм көбүрөөк травма алып калгандыгым үчүн, өспүрүм куракка чейин бир да травма болгон эмес деп айта албайм, бирок өспүрүм куракка чейин мен ата энемден толук кандуу, апамдан өзгөчө сүйүү мээрим алгам дагы өспүрүм курагымда келгенден кийин эле апамдын кандайдыр бир стресс депрессиялык абалынан мен травмаларды алып калгандыгымды билем да. Ошол сыяктуу мен чоң баламды өспүрүм куракка келгенден кийин эле көбүрөөк жазалап оор травмаларды берип аткандыгымды түшүндүм. Анан ошол эмне үчүн мен билип туруп балама ушундай мамиле кылып атам деп эч өзүмдү колго ала албай койгонумда, эртең менен чуркоо адатымда ошол чуркап баратып, мен баламды урушпайм, мен баламды жакшы көрөм деп өзүм кайталап атып дагы мээме жакшы жардам бере алдым да. Анткени кыймыл учурда биздин мээ мен кабыл алуу бөлүгү жакшы иштейт экен да. Ошол чуркап атып мен баламды урушпайм деп өзүмө кайталап атып жакшы жыйынтык ала алдым. Ошол техниканы да колдонуп көрсөңүздөр жардам берет деп айтар элем. Бүгүнкү 20 сабактын тапшырмасы балаңызга ачууңуз келип жазалап кайра өкүнсөңүз өзүңүзгө байкоо салып мойнуңузга аласыз. Өзүңүзгө байкоо салып көрөсүз. Чындап эле ушундай болуп атамынбы? Ачуум келип атабы? Бул триггерби же башка бирөөгө ачуубу? Же болбосо өзүмдүн бала чагымда болгон жокпу деп көрөсүз. Экинчиден, эмне себептен ачууга алдырганыңызга байкоо салыңыз. Эмне себептен ачууга алдырдыңыз? Мунун себеби эмнеде? Жанагы айтып өткөндөй, балаңызга ачууңуз келди же күйөөңүзгөбү? Же болбосо бала кезиңиздеги ошол унутулуп калган эски окуяларды кайталанып атабы балаңыз күзгү сымал чагылып? Же болбосо чынында эле балаңыздын өзү сизге ошол жиниңизге тийип атабы? Же болбосо сиз балаңызды идеалдуу образ катары элестетип алып, идеалдуулукту күтүп ачууланып жатасызбы? Ушуларга анализ алып көрүңүз. Жан дүйнөңүзгө кулак салып, ички кызчаңызды, ребеногуңузду дарылаңыз. Жана мен айткан сөздөр менен балаңызды жана мен айткан сөздөр менен өзүңүзгө өзүңүз кайталап айтып мээңизди ишендириңиз. Өзүңүз менен иштей албасаңыз психологдон кеңеш алыңыз. Ошондой эле
чектен аша ачууланып, балаңызды туура эмес жазалап ала турган болсоңуз, катуу көңүлүн оорутуп урушуп ала турган болсоңуз, сөзсүз түрдө балаңыздан кечирим сурайсыз, өзүңүздү кармана албаган алсыздыгыңызды мойнуңузга аласыз, катаңызды мойнуңузга аласыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге сабак өтө пайдалуу болду деп ойлойм. Суроолоруңуздар болсо WhatsApp'ка бериңиздер. Мен сиздерге жооп берүүгө даярмын. Ошондой эле жакшы инсайттарды алсаңыздар, жакшы жактарын көрө алсаңыздар, анда менин да эмгегимди баалап дегендей, жакшы озук пикирлериңиздерди калтырып койсоңуздар кубанычта болом.